Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан сабак аркылуу жолугуп атканыма кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабакты силерге баштаардан мурда силерге жагымдуу маанай түзүп, музыка уктургум келүүдө. Силер музыканы угуп, маанайыңарды көтөрүп алышыңарды каалайм. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска. Достор барда кол узун, достор барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аттабын мак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Аттабын мак эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жаныңда достор бар кезде. Жагымдуу маанай түзүп алды деп ойлоймун. Анда эмесе жакыныраак отуруп сабагыбызга көңүл бөлөбүз. Бүгүнкү 4-чү чейректин 1-чи сабагынын темасы китепканада. Сабактын максаты китеп жана китепкана жөнүндө маалымат алабыз. Берилген тема боюнча сүйлөшөбүз. Жаңы сөздөр менен таанышабыз жана сүрөттөр боюнча иштеп таза жазууга көнүгөбүз. Китепти таза, айрыбай, барктап колдонуу керектигине түшүнөбүз. Каналдар бүгүнкү теманын жаңы лексикалары менен таанышып алабыз дагы. Аларды окуп, эсибизге тутуп, жаттап алабыз. Кызыктуу, Интересный. сактайбыз, Оберегаем. ыр. Музыка. Мына балдар жаңы лексикалар менен таанышып алдык. Бизге бүгүнкү сабагыбыздын грамматикалары бул эмне кылабыз деген суроолорго жооп берген сөздөр мын, біз мүчөлөрүн колдонуп иштейт экенбиз. Мына балдар, силер китептерди көргөндө, азыр китеп жөнүндө бир аз маалымат берейин. Китеп муундан муунга билим берүүнүн ишенимдүү булагы болуп саналат. Ал өткөн окуяларды, ачылыштарды гана айтып бербестен, учурдагы өзгөрүүлөрдү таанып билүүгө, өздөштүрүүгө, көркөм көрсөтүп, келечек жаш муундарын өлкөсүн сүйүүгө, патриоттуулукка үндөө касиети менен баалуу. Биздин күнүмдүк турмушубузда, окууда, эмгекте, күрөштө да улуу менен кичүүнү баарыбыздын эң жакын жардамчыбыз. Бул китеп. Китептер болбогондо китепкана түзүлмөк эмес балдар. Мына ушул китептерди сактоочу жай китепкана деп аталат. Китепканада китепканачы иштейт. Ал китептердин сакталышына жана окурмандарга берип кайра алуу иштерин тактап турат. Дүйнө жүзүндө көптөгөн китепканалар бар. Ошол китепканалардын ичинде биздин мектептин дагы китепканасы бар. Биздин мектептин китепканасы 2-чи кабатта. Силер болсо 2-чи класс болгондо китепкананын мүчөсү болуп, кызыктуу китептерди алып, окуп баштайсыңар деп ойлойм. Кана балдар, китепкана жөнүндө түшүндүк. Китептер кайда сакталарын билип алдык. Биздин мектепте китепкана бар экенин дагы билдик. Эми балдар, китебиздин 58-чи бетиндеги китепкана деген текстке көңүл бөлөлү. Китепкана. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Мына балдар, китепти кандай сакташыбыз керек экен? Ооба балдар, таза сакташыбыз керек экен. Азаматсыңар. Кана балдар, анда эмесе 58-чи беттеги 2-чи тапшырмага көңүл бөлгүлө. Сүйлөмдөгү түшүп калган сөздөрдү толуктап, окуп, жана дептериңерге жазып аласыңар. Анда балдар 59-чу беттеги китеп жөнүндө жазылган ырга көңүл бөлүп, көркөм окуп, тилибизди жаттыктыралы. Китепти сен булгаба, барактарын айрыба, таза койгон текчеге китепти сүй урматта. Дагы бир жолу өз алдыңарча көркөм окугула, тилиңерди жаттыктыргыла.
Кана балдар, анда эмесе көңүл бургула. Китепти айырбай, барактарын таза колдонуп, таза сактагыла. Эмесе балдар, тапшырмага 58-ci беттеги 2-ci тапшырмабызды дептерибизге жазып алабыз, түшүп калган сөздөрдү ордуна коебуз. Ал эми иш дептерибиздин 36-cı бетиндеги 1-ci тапшырманы аткаргыла. Кийинки сабагыбыздан жолушканча сак саламатта болгула.